Жергиликтүүлөрдүн айтымында ошол түтүн чыгып өрттөнүп жаткан үйдө ок атышуу, жардыруу болгонун айтышты. Ал эми күч органдары бул тууралуу кенен маалымат бере элек азырынча. Алдын ала маалыматтар боюнча ушул куралчан терроризмге шектелген адам кармоо учурунда каршылык көрсөткөн. Күч органдарынан дагы 2 кызматкер ушу жаракат алганы айтылууда. Мындан 3-4 күн мурун Оштон келдим деген киши айыл өкмөт жана медресеге жакын жердеги үйлөрдүн бирин ижарага алган. Үй ээсинин тууганы Марина Мусаеванын айтымында ал киши аялы, баласы менен тураарын айткан. Сгорел весь дом, вон сгорел весь дом. Үй толук күйүп кетти. Бир адамды кармаш үчүн 4 граната ыргытышты. Аны кармаардын алдында аялы менен кызын чыгарып кетишти. Өзүн кармайм деп бүт үйдү талкалашты. Его, чтобы поймать, весь дом обрушили. Марина Мусаева үй ээси анын тууганы экенин, ушул тапта Орусияда экенин билдирди. Ал үйдү ижарага берип жатып, келген кишинин аты жөнүнө кызыкпаганын кошумчалады. Окуя болгон үйдүн коңшусу таңкы 6-ларда катуу жардыруудан ойгонуп, атышууга күбө болгон экен. Ал окуя 1-2 саатка созулганын айтууда. Усиленно бир 7-лерде катуулап баштады. 7-лерде катуулап баштады. Эшикке акырын чыгып карасак, анда только правоохранительный орган, милициялар экен. Анан уже 7:30-дан өтүп, 8-ге чукул уже жана бронемашина немелер келе баштады да. Жерде ким жашар билбейсиздер? Билбейбиз. Квартиранттар көчүп келет, көчүп кетет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы окуя болгон учурда Зулкарнайын кыздар медресесинин студенттери коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Журналисттер барган учурда Кан шаарынын чыгыш тарабынан айылга кире турган автожол убактылуу жабылып, күч кызматтарынын атайын техникалары жүрдү. Атышуудан күч органдарынын 2 кызматкери жараат алганын Саламаттык сактоо министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Алардын бири амбулатордук жардам алса, жан башына ок тийген 2-чи кызматкер улуттук госпиталга жаткырылды. Ош шаардык милициясы чүйдө жок кылынган киши Ош аймагында бир нече оор кылмыштарга шектелген кылмыштуу топтун мүчөсү экенин азаттыкка ырастады. Тактап айтканда, Ошто январда ишкерлердин каражаты делген ири суммадагы акча жүктөлгөн жол тандабас аткыланып каракталган. Анда 2 адамга ок тийген. Жакында эле акча алмаштыруучу жайлардын биринде 3,5 миллион сомдой акча каракталып, акчанын ээси аёсуз токмоктолгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма-сөз катчысы Замир Сыдыков бул топ жогорудагы карактоо кылмыштарынан сырткары зордуктоо, атайын кызматтын кызматкерине кол салууга дагы шектелип жатканын азаттыкка айтты. Жок, ошол экөө бир эле топ, деласы бизде основной, бирок эми кечеки катышкан ошолордун бири да Бишкекте кармалган. Ошто 9 адам бар азыр. 1 аял, 8 эркек. Чек коюлуп элек. Комплекстүү ыкчам издөө кармоо иштери уланып атат. Негизи ушундай диний экстремистке ыктаган, анан кийин каракчылыкка ыктаган кылмыштуу топ болуп атат. Буга чейин милиция Ошто бул кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганы жөнүндө маалымат таратып, видео дагы жарыялаган. Милиция көп сандагы курал-жарактар табылганын маалымдаган болчу. Ош шаардык милициясы кармалгандар жөнүндө тергөөнүн жүрүшүндөгү жаңы жагдай катары алардын айрымдары экстремисттик топтун мүчөлөрү экенин айткан болчу. Мындай окуялар айрыкча Ош шаарында ишкерлерди чочулатып жатат. Чечкиндүү кадамдарды жасап, чечкиндүү бир согуш жарыялай турган болсок, менин оюмча мындай нерселер тез эле токтоп калмак да. Азыр эми мындай көрүнүштөр боло бере турган болсо, укук коргоо органдарына элдин ишеничи азая баштайт. Мындай ызчуулар боло бере турган болсо, бийликке ишеним азая баштайт. Улуттук статистика комитети 2022-жылы Кыргызстанда уурулук, каракчылык жана тоноо күч алганын маалымдаган. Ички иштер министрлиги майда кылмыш көбөйүп, оор кылмыштар азайганын тактаган. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор менен аеосуз күрөш болоорун билдирген. Токтош Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.